Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер ЛТР каналынын жана ЛФМ радиосунун толкундарына өтүп жаткан учур маселеси программасына күбө болуп жатасыздар. Эгерде биздин программабызга кошулабыз десеңиздер, түз байланышка чыксаңыздар болот. Бүгүнкү темабыз болсо Бишкекте өтө турган ШКУ саммитине даярдык. Ал эми биздин студиябыздын байланышка чыга турган телефондору 67 11 41 сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми бүгүнкү ушул биздин темабызга сиздерге кеңирээк маек куруп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин улуттук маданий борборунун директору Жумакадыр Курмангалиев агай келип отурат. Саламатсызбы агай, кош келипсиз биздин студиябызга. Деги эле ушул Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ортосундагы кызматташтык жылдан жылга мына бекемделип, ал дүйнөдөгү эң бир таасирдүү уюмдардын бирине айланып атканын айтып атабыз. Муну менен сыймыктанабыз албетте, анткени улам ушу дүйнөдө канчалаган эл болсо алардын ортосунда ушундай ынтымак мамлекет, өздөрүнө тиешелүү ар биринин маданий бир баалуулуктары бар, ошонун баары тең бири-бирибизге окшоп дагы окшобой да турган жагы менен баарыбызга кызыктуу, бирок ошону айкалыштырып ушул дүйнөдөгү ынтымакты, анан ортодогу кызматташык алакалардын баарын бекемдеп атканы бул тек жерден эмес да. Анан демек ушул программалардын алкагында көптөгөн иш-чаралардын баардыгы тең жүрүп атат. Ошонун алкагында мына маданий дагы программаларда. Анан сиз ушул улуттук борбордун директору катары ошо өтүп аткан маданий программалар жөнүндө айтып берсеңиз, Эң жакшы болот. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Эми Шанхай кызматташтык уюмунун чынында сиз туура айтып атасыз, жылдан жылга бекемдеп, жылдан жылга өрчүп, жылдан жылга бири-биринин сиз айткандай маданий жана саясий алакалары күчөп турган маалы, Кудай буйрса бул абдан жакшы менимче. Анан бизде эң негизгиси ушу Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында, уюмунда гала концерт беребиз да, эң негизгиси. Ошого даярданып атабыз, даярдык абдан чоң аракет кылып атабыз. Бул даярдыгыбыз биз жаңы жылдан баштап эле даярдык башталганбыз. Анан эми бул Шанхай кызматташтык уюмунун бир философиясын, мунун бир жана сиз айтып кеткендей бир ынтымакташтыгын көргөзүш үчүн бир пролог коюшубуз керек да. Ошону бир 19 мүнөттүк прологту мынакей биздин ошо кыргыз эл жазуучусу, драматург Султан Акимович Раев, анан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Иманалиев Кайрат Олжобаевич экөө жазып чыкты. Бүгүнкү күндө ошол прологту күчтүү, мыкты режиссерлор иштеп атат. Алардын башкы режиссеру мынакей Максутов Алтынбек Аскарович иштеп атат. Бүгүнкү күндө ошо биздин даярдыгыбыз мынакей бүгүнкү күндө даяр болуп, мына отчетун келди, бышып келатат, Кудай буйрса. Анан ал жерде эми анын философиясы биз баягы улуу жибек жолундабыз, жолдун боюнда. Анан эми аженде каравандар, кербендер өткөн деген сыяктуу өздөрүнүн бир жакшынакай философиясы менен, бул албетте өзүнчө купуя сыр, мен алан сырын ача албайм, бирок ошондой философия менен, ынтымактын философиясы менен Кудай буйрса 19 мүнөттүк пролог бар. Андан сырткары гала концертибиз бар. Концертибиз дагы бир 3 блоктон турат. Классикалык блок деп коебуз. Андан кийин баягы ошо ШКУнун карамагындагы жана байкоочулар бар го бизге. Ошо байкоочулардын кошуп, ошолордун катышуусундагы концерт деп, андан кийин анан финальный концерт дейбиз да. Эми классикалык блокко биздин өзүбүздүн дагы жакшы Европаны багынтып жүргөн бир жакшы күчтүү балдарыбыз бар го. Мисалы үчүн Жеңиш Ысмановду чакырдык бүгүнкү күндө. Италиядан келди. Азыр мына репетицияга күнүгө барып атат. Биз өзүбүз дагы сыймыктанып атабыз. Биздин балдар Европаны багынтып жүрүшөт. Ошондон бүгүнкү күндө мынакей ошо Шанхай кызматташтык уюмунда чоң гала концерт десек, ошо жан дили менен жансабап келишип мынакей ошо бир жумадан ашты репетицияны кылып атышат. Андан сырткары Жамиля Райымбекова деген дагы ырчыбыз бар, билесиз. Германиядан келди агысы. Жеңиш болсо Италиядан келди, билесиз. Анан Жумаш Турсалиев деген күчтүү бир скрипач балабыз бар. Бул Лондондон келди. Лондонду ошо өзүнүн скрипкасы менен багынтып жүргөн балдарыбыз келип туруп бүгүнкү күндө ошо репетицияны кылып атат. Анан
Канат Надырбек деген дагы Большой театрдын солист, бийчи солист балабыз бар. Ал дагы келди, ал дагы бүгүнкү күндө иштеп атат. Эми бул жерде биз кошмо оркестр деп коет го, сводный оркестр, кошмо оркестр иштеп атат. Ошо оркестрдин негизи оркестрлардын башкы дирижеру бүгүнкү күндө ошо жакшы мыкты дирижерлордун бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Телегенов Бакыт агайыбыз дирижерлук кылып атат. Азыр кошмо оркестрда Бишкек шаарынын мэриясынын оркестри бар, Камбаркан оркестри бар, анан Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестр бар го. Мына ушул оркестрларда анан бизде бул классикалык блокто өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн кыздарыбыз ошо Европада, башка жактарда ошо өздөрүнүн таланты менен ошо биздин намысыбызды көтөрүп, анан ошо Европаны багынтып жүргөн балдар бүгүнкү күндө келип биздин оркестр менен ырдап аткандарына, бийлеп аткандарына абдан кубанычтабыз. Андан сырткары бул жерде бир жакшы кызык нерсе бар. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген 8 мамлекет бар го. Ошонун бизден башка 7өөнүн 2ден солист чакырдык. 2ден солист чакырдык. Бир ырчы, бир ошто өздөрүнүн аспабын. Мисалга айтсам, улуттук аспабында. Улуттук аспабын. Россиядан Большой театрдан Анна Аглакова деген өтө күчтүү, эми билесиз го, Москвада Большой театрда чоң солист, анткени мамлекеттин биринчи лицолору келип аткандан кийин эң күчтүү ырчыларын жиберет. Ошол Анна Аглакова келип ырдап атканына биздин оркестр дагы абдан сүйүнүп атат. Өздөрү дагы оркестр уже биз ошо Анна Аглаковага ойноп атабыз деп туруп бир жакшы мындай өздөрүнүн бир өсүштөрү байкалып атат да. Анын үстүнө бул биргелешкен оркестр менен. Алар ошо балалайшыга келген, күчтүү балалайшык. Ошол биздин оркестр менен балалайкада ойноп атат, анан солисттер деп атат. Азыр ошо подмосковный вечераны репетиция кылып аттыр, мен көрүп абдан толкунданып келдим бияка шашып. Анан мисалы Казакстандан домбурачысы келди, бир жакшы күчтүү домбурачысы келди. Андан сырткары Майрам Мухаммедова деген Астана операсынын күчтүү солисткасы келди. Мынакей ошолор келип, мен бүгүн эртең мененки репетициясында карасам, улам ырдап, анан ырдап бүткөн сайын биздин дирижерубузга колун берип, рахмат деп мынтип атканы биз үчүн дагы аябай. Биздин оркестр кол чабып атат, ошолор ушинтип ар бир мамлекеттин ырчылары, башка өлкөнүн ырчылары биздин эл аспаптар оркестры менен бизде ырдап атышат. Бул абдан сыймыктануучу нерсе да. Ушундай бир жакшы нерселер болуп атат бүгүнкү күндө. Андан сырткары биздин жана байкоочу мамлекеттерибиз бар го, Белоруссия сыяктуу, же болбосо Монголия, Афганистан сыяктуу башка байкоочу мамлекеттерибиздикин өзүбүздүн ырчыларыбыз аткарып атат. Тиги Шанхай кызматташтык уюмундагы 8 мамлекеттин өздөрүнүн солисттерин алып келдик, а байкоочулардыкын биздин солисттер ырдап атат ошо тилде. Биздин мамлекеттин өзү. Биздин мамлекеттин Кыргызстын ырчылары тигилердин тилинде ырдап атышат да. Бул дагы аябай жакшы көрүнүш, анткени кыргыз чыгып алып эле мисалы үчүн оганча же башка тилде ырдап атат да. Ошондой жаңылыктарыбыз бар. Андан сырткары бизде эми бул Шанхай кызматташтык уюму өтө чоң иш-чара да, абдан чоң иш-чара. Ошо чоң иш-чара болгондуктан бул жерге ошо жанакы Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык эл аспаптар, симфониялык оркестрибиз катышып атат. Андан сырткары опера балет театрынын хору катышып атат. Андан сырткары Шуби музыкалык мектебинин балдар хору катышып атат. Андан сырткары жана Жаш кыял деген сыяктуу биздин кыскасы чоң күчтүү тиги группалар, хорлорубуз, андан сырткары бийчилерибиз, андан сырткары Акак комузчулар ансамблі катышып атат.
Бул дагы жакшы. Бул акакта дагы мунун дагы бир өзгөчөлүгү бар. Биз азыр ошо Машботойдо иштеп атышат. Бул биргелешкен оркестр менен иштеп атат. Сөзсүз түрдө Машботойдо анын башында өзүнүн бир үзүндүлөрү бар. Мисалы үчүн кичинекей бир кылгыяк, анан кичинекей чопочор менен келип анан манасчы айтып келип туруп анан СССРдин эл артисти мына бүгүнкү күндө комузчулардын эң омайынасы болуп калган Самара Токтакунова эжекебиз баштап берет Машботойду. Анан аны улап акак комузчулар ансамблі кетет, аны улап анан биргелешкен оркестр кетет, анан аягында симфониялык оркестр кошулуп кетет. Бул абдан менимче аябай жакшы нерсе. Андан сырткары ушул нерсени багы көрөм деген калуучу көрүүчүлөр болсо кошо барса болобу, же болбосо бул багы шкунун алкагында өтүп аткандан кийин ал жерге тиешелүү гана делегациялардын өкүлдөрү барып көргөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Ушу көрүүчүлөр дагы ушул сиз аябай кызыктуу кылып айтып берип атсаңыз, балким алар дагы барып көргүсү келип аткан чыгар, ошолор жөнүндө дагы маалымат берип биз телевизордон көргөнгө эле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени өзүңүзгө белгилүү, мынакей 11 президент келди, ошондуктан багы тиешелүү атайын ар бир мамлекеттен келген делегациялардын ордулары бар. Ошондуктан эми демек муну биздин ЛТР каналынан жана башка бардык телеканалдардан буюрса көрөт экенбиз. Бул сыймыгыбыз да биз. Демек ошол баа сиздер ошо эң баш жагында көбүнчө улуттук аспаптар анан комуз анан биздин манас эпос менен баштай турганыңыздар. Кудай буйрса. Бул блог да, бул жанакы бул фольклорный блог. Андан кийин классикалык блог деп айтып кетпедим. Классикалык блогко биздин дагы өзүбүздүн дагы сыймыктарыбыз бар. Биз өзүбүздүн мынакей Керим Турапов сыяктуу агайларыбыз ырдайт. Самара Самарбекова, Элнура Самарбекова деген жакшы солистка кыздарыбыз ырдайт. Тилек Найманбаев деген сонун биздин ырчыларыбыз, солисттерибиз, Кудай буйрса, ошол блог менен дагы ырдап кошулуп кетет, Кудай буйрса. Ошо көбүнчөсү баягы бизди башка өлкөлөрдөн, чет өлкөлөрдөн келгенде баягы дүйнөлүк классикалык музыкалар албетте бул көөнөргүс музыка, а бирок өзүбүздүн жанагы улуттук колоритти сактап калган, ошо улуттук маданиятыбызды көрсөткөн өзүбүздүн улуттук маданиятыбыз, музыкабыз, ушунун баардыгы тең бир башкача таасир эте турган айтышат да. Ошондуктан көбүнчөсү ушу басым жасаганга аракет кылдыңыздарбы биздин ушу улуттук маданиятыбызды көрсөткөнгө? Бирок баардыгы аралаш болуп тең салмакта болобу? Эми албетте дүйнөлүк классикадан эч качан артта калбаш керек, тең салмакта болот дейм. Бирок бир өзгөчөлүгү биздин улуттук эл аспаптар оркестри менен, биргелешкен оркестри менен жана шукунун алкагындагы 7 мамлекеттен биздин менен ырдап атканы бул абдан сонунда элестетиңиз. Мисалы үчүн биздин эл аспаптар оркестри менен Анна Аглатова подмосковный вечераны ырдап атат. Еще балалай ишиги бар жанындачы. Өтө керемет, абдан керемет. Бул Кудай буйрса, менимче колдон келишинче баягы биздин музыканттарыбыз, биздин дирижерлорубуз, биздин режиссерлорубуз өздөрүнүн болгон талантын дареметин Кудай буйрса бүгүнкү күндө жумшап атышат. Бул негизинен ошо дүйнөлүк аренага чыкканда биздин ушул маданиятыбызды көрүп, башка өлкөлөр дагы өздөрүнө ушул маданиятты өнүктүрүүгө бир салымын кошуп, ушундай кызматташуу абдан тыгыз байланышта болот деген бир аркасында бир жакшылыктар бар болгон, өзүнүн бир ушул сиз айтып аткандай биздин комуз, биздин оркестрларыбызды көрүп алышып, алар да ушундай бир дүйнөлүк бир чоң шедеврлерди жарата турган бир мезгилдер жакындап келсе керек. Анан дагы бир нерсе, булар деле өздөрүнө барганда деле айтат да, мен маселен Кыргызстанга барып, кадимки эле Кыргыздын эл аспаптар оркестри менен ырдабадымбы депчи. Ошентип анан балким бу Шанхай кызматташтык уюму ар бир мамлекетте болот, башка мамлекеттер дагы кызыгып бир мезгил келер, балким бир башка мамлекеттин Кытайдын симфониялык оркестри менен биздин тиги эсимдени же болбосо ойтобон ырдап биздин солисттер барып калган бир убакыттарда келер да, туурабы? Анан ушунун алкагында бир нерсе айта кетчү нерсе, ушунун алкагында бизге Кытайдан
Манас операсы келди. Мынакей 200-гө жакын опера солисттери, ырчылары, хорлор келди. 5-6 күнөмөр тосуп алып атабыз. Алар эми жанакы өздөрүнүн операга байланыштуу кийимдерин, андан сырткары жанакы кошумча дагы бир аспаптарын, ушулардын баарын алып келдим. 6-7 жана фура деп коет го, ошолор менен алып келишти. Бүгүнкү күндө коюп, мынакей даяр болушту. Мына бүгүн кечинде саат 6-да ошо Манас операсы, Кытайдан келип Манас операсы биздин опера жана Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында коюлат. Эми бул өтө чоң тарых, өтө чоң сыймык. Анан эртең Кудай буйрса 12-июнда саат 6-да болот. Мен ушудан пайдаланып, учурдан пайдаланып, ошо шаардык тургундарыбызды дагы, ошо конокторубузду дагы эгерде убактылары болуп калса, ошол опера балет театрына келип, Манас операсын көрүп кетсе, бул абдан биз үчүн сыймык дагы, тарых дагы, бизге берилген бир белек катары болуп атат да. Алардын жана декорация деп коебуз го. Жасалгалары, сахна жасалгасын. Сахна жасалгасын деп коебуз го, декорация. Ошол декорацияларын 2 күндөн ашык маалда түшүрүп бүтүштү. Биз жардам бердик, ошо түшүрүштү да. Ошондуктан сахна жасалгаласы эми абдан жогорку. Көз жоосун алган бир сон болуп. Көз жоосун алган. Анан биз азыр Манас деп айтабыз, бирок эми ар кимибиз аргандай, мен деле өзүм деле Манас деп айтам, бирок Манас бизде идеология дейбиз, бирок ошону кээ бирибиз таппай келебиз го баары бирчи. Ошол идеологияны өзүбүздүн дагы жан дүйнөбүздөн кээде таппай келебиз. Сыртыбыздан кээ бирибиз да таппай келебиз да, көбүбүз таппай келебиз. Мына бүгүн Улуттук филармониянын астында улуу манасчы Сагынбай Орозбаков атабыздын, Саякбай Каралаев атабыздын ортосунда Жусуп Мамайдын айкели ачылды бүгүн саат 11-де да. Анан ошол жерде аябай жакшы сөздөр болду да. Жакшы сөздөр болду. Анан ошол жерде ушул Жусуп Мамай фондунун негиздөөчүсү Чолпон Субакожоева деген биздин жердешибиз эжекебиз бар экен. Ошол азыр бүгүнкү күндө ошо Москвада окуп атыптыр. Ошо именно ошо Манас изилдөөчү, көрсө Манас изилдөөчү көп экен. Анан ошол эжеке айтып атат, биз Манасты азыр кичине изилдөөнү жаңы баштап келатсак, көрсө Кытайлар дүйнөгө уже таратып коюптур дейт Манасты, Манас изилдөөнү. Анан ошондуктан тиги Топчубек Тургуналиев агайыбыз айтып атат депчи, Манасты мынакей Сагынбайдын варианты жазыла элек, жазылбай турат мынакей кол жазмасы менен. Саякбайдын вариантынан бар дейт. Жусуп Мамайдын вариантынан дагы жазыла электери канча дейт. Ал тиги Асыл Бача, Бек Бача, Кененимге чейин тиги 9 вариантын айтып бүткөндөн сырткары дагы казылбай жаткан кендер канча дейт да. Анан ошентип казылбай жаткан кендер канча дейт. Биз ушу бүгүнкү күндө ушундай алып манасчыларыбыз менен сыймыктанып, алып манасчыларыбыздын ушу айкели ачылып атканына абдан кубанышыбыз керек да. Биз абдан чындыгы менен кубандык. Анан биз ушу
Жусуп Мамай атабыздын көзүнүн тирүүндө кыргыз эл баатыры деп берип алганыбыз биз үчүн чынында эле сыймак экен. Ажанда аябай жакшы сөздөр болду, жакшы кептер болду. Биз дагы өзүбүз дагы ошо биздин тагдырыбызга, биздин бактыбызга, биздин турмушубузга ошол улуу манасчы Жусуп Мамайдын айкелин ачуу аземинин жоопкерчилиги бизге тагылып калганына биз дагы абдан баягы толкундануу менен кабыл алдык. Анткени ошо биздин министрибиз Жаманкулов Азамат Капарович өзү модератор болуп, өзү алып баруучу болуп ошол жерде жүрдү. Бизде ошо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Чалабаев деген агайыбыз ошол жерде коюп берди. Сонун артистка эжелерибиз жанагы Калча Сейдалиева деген, Ержан деген балдар эжекелер келип, сонун Манастан бир үзүндү, Манастын уулу Семетейден бир үзүндү айтып ошол жерде элдердин көзүнөн жаш алып ушундай бир толкундануу нерселер болду. Анан айрыкча жанагы Каныкейдин Манас колдо, Манас деп ушинтип айтып атканда ошол жердеги элдер кадимкидей ордуларынан өйдө тургансып сезилди да бизге. Ошол эпизодду ошентип айтып атканда ошол жердеги элдер кадимкидей ордунан көтөрүлгөндөй биз үчүн ушундай сезилип, аябай жакшы сезимдер болду. Анан Жусуп Мамай атабыздын чөбөрөсү да жана тургунаалы. Ошо биздин дегеле ошо Манас эпосу кыргыздын конституциясы бүтүндөй ошо менен жашап келгенбиз деп калабыз го. Манаста буран чакырып, ошол Манасты өзүбүз көрбөсөк дагы жана антип жандуу кылып ушул күнгө алып келген биздин манасчыларыбыздын арасында ошо Жусуп Мамай дагы ушул Улуу Кытай жергесине барып, ошол жактан ушул Манасты өчүрбөй, ошол жактан дагы ушундай изилдөөлөргө, бир топ изилдөөлөргө ошо Кытай жергесинен изилдегенге тушуп турганда ушул кишинин жардамы, ушул кишинин эмгеги болду да. Демек ушу Жусуп Мамайды дагы ошо көз тирүүсүндө эл баатыры деген наам берип калган, бул биз үчүн дагы бир жетишкендик болуп калган экен. Анткени көзү өткөндөн кийин бир тобубуз эле ошол колубуздан алдырбай баасын баркын кадырын билбей алыппызбы. Анан демек ушу көзү тирүү кезинде бир жакшы эмгектерди баалап калуу ушул биздин баягы улуттук баалуулуктарыбызды алып жүргөн адамдарды, инсандарды ошо убагында, учурунда баалап калуу деген нерсенин дагы бир ушу кадырын бүгүн элдердин көбү сезип калган сыяктанган экен. Анан ошентип ошону ачтык, ошо чөбөрөсү келип жакшы сөздү сүйлөп, ыраазычылыгын билдирип, анан ошо чоң атамдын айкели ушул өзүнүн кыргыз жергесинде ачылып атканы мен үчүн аябай сыймык деп сонун сөздөрдү сүйлөдү. Ошондуктан менимче бүгүн дагы ошо именно ошо Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында болуп аткан иштер да. Анткени Манас операсын мынакей алып келип, Кудай буюрса мынакей бүгүн эртең 2 күн ошо театр опера билетте Манас операсы коюлат. Буга ошо биздин президентибиздин Си Цзиньпин мырзанын аябай эмгектери аябай зор да. Ошондо могу биргелешкен оркестрга дагы кайсы өлкөлөрдүкү, анан кайсы артисттер катышты, ошол жөнүндө дагы бир аз маалымат бере кетсеңиз. Хорошо. Эми биргелешкен оркестрга бирден солист, бирден улуттук аспап деп атпайсызбы? Бирден солист Кытайдан келди. Эми атын дагы азыр эстей албай калдым. Жок, өлкөлөрдүн чоң операсынын солисти экен. Анан Кытайдын аспабы менен келди. Тиги Пакистандан келди, Индиядан келди, Өзбекстан, Тажикстандан келди, Казакстандан келди, баардык ишыл өлкөлөрдөн келди. Бүгүнкү күндө азыр дагы мени менен дагы чогуу келет эле. Азыркы ушу гала концерттин башкы дирижеру, республикабыздын эл артисти Бакыт Тилегенов агайыбыз да келет эле. Азыр бүгүнкү күн, азыр ушул тапта бизде программа болуп атат, репетиция болуп атат. Анткени бүгүн эртең ошо прогон, анан бүрсү күнү концерт болот. Муну күнүнө 2 маал прогон кылып атканыбыздын да себеби бар. Анткени
Биз азыр сонун сүйүнүч менен кубаныч менен айтып атабыз, биздин оркестр менен ырдап атат деп. Бирок баары бир солисттер иш жүзүнө келгенде ал солисттер орустун солисти, Россиядан келген солист келе биздин оркестр менен бир ырдаганда эле ырдап кетти деп айта албайбыз эч качан. Ошондуктан күнүнө 2 жолу 2 маалдан ошо репетиция кылып атканыбыздын себеби да ошондо да. Анан алар бирок байкалып атабы ошо бири-бирине бап керип атканы, бирок баягы эле мелодия, баягы нота деген менен ошо солист менен оркестрдин ортосундагы бир байланыш ажырым болуп калышы мүмкүн деп көз каранды болот. Өзүнүн дагы солисттин адамдык факторлор деген болот, сөзсүз түрдө келип репетиция башталганда эле булар сырттан келген ырчылар келип туруп эле оркестрга учурашып, эң биринчиден жакшынакай башын ийкеп учурашып туруп, дирижер менен учурашып эле баштаганда эле оркестр ойноого мажбур болот экен да, жакшы ойноогочу. Анан музыканттардын, адамдын өзүнүн табити жакшы, көңүлү жакшы болуп турганда бардык музыканы, анан бул бир экинчи чети сыймык. Мына башка биздин оркестр мынакей жана айтып кетти, мына Россиядан келген, Кытайдан келген солист менен, тиги Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандардан келген солисттер менен биздин оркестрдин ойноп атышы, ырдап атышы бул абдан жакшы, керемет. Бирок болбой эле керек, репетиция керек, прогон керек, кайра ошон үчүн күнүнө 2 маалдан прогон жасап, анан эми буларды мынакей биз Кытайдан келген жанакы Манас операсына 200дөй кишини тосуп алдык. Алардын тамак ашы, жатаканасы, абет маалында түшкү тамагы, анан кечки тамагы, анан репетицияга деген маалы. Буларда да ошондой ар бир өлкөдөн, 7 өлкөдөн келген 14 солист, 14 тең. Булар тияктан чыгаарда бизге суусунан бери жазган. Мондай суу болуш керек менин жаткан бөлмөмдө, там 5 жылдыштуу отель болуш керек, анан үтүк болуш керек сөзсүз түрдө, анан мындай суу болуш керек, кофе болуш керек, ал молотый деген баарын бүт баардык нерселерин биз ошо даярдап тозуп алып, ар биринин баягы түнү келгенин түнү тозуп алып, күнү келгенин күнү тозуп алып, бөлмөлөрүнө жайгаштырып, анан жакшынакай немеге алып барып, бул да биздин маданиятыбыз да. Анан репетицияга алып барып, репетициядан кийин абетке алып келип, абеттен кийин кичине салдырып, кайра кечкисин прогонго алып барып атабыз да, Кудай буйрса. Колдон келишинче өзүнүн аркасында жаркылдап көрсөтө турган нерсесинин аркасында да тиричилик түйшүктөрү бар десеңиздер, бирок ошонун баарын тең талапка шай аткаранга аракет кылып аткан бул биздин мамлекетибиздин жүзү болуп эсептелип атат да. Демек ошо уюштуруу иштеринде дагы мындай мүчүлүштүктөр болуп аткан жокпу? Биздин мына жолдордун баардыгын тең мына жакшынакай кылып оңдоп түзөп, кайсыл жерлерден өтөт ошого чейин карап, анан биздин элибиз дагы ошого убактылуу бир ушул жолдордун ар тосулуп калышына же болбосо ушунун баардыгына тең туура түшүнүү менен карап атышат да. Демек ошол бул бир гана ошо биздин көчөдөгү жолдогу болсо, андан сырткарыдагы болуп аткан бир өзүнчө ушундай сиз айтып аткандай бир көрүнүп көрүнбөгөн өзүнүн маселелери бар. Негизи мындай да спортчулар деле аябай көпкө чейин машыгып туруп, анын машыгып атканынын канча түйшүгү бар. Машыгып туруп анан ошо спорт аренасына чыгып өздөрүнүн баягы немесин, результатын көргөзөт да. Биздин дагы айрыкча ушул маданий кызматкерлердин баягы неменин көшөгөнүн артында деп коет да. Көшөгөнүн артында аябай көп түйшүк бар да, аябай көп түйшүк бар. Ошол түйшүктөрдүн баарын анан билгиспей жымсалап туруп анан жакшынакай кылып туруп чыгарып атпайбызбы? Биз мынакей ушул Шанхай кызматташтык уюмунун гала концерти деп ошонун аркасы менен мынакей оркестрга кийим тиктирип алдык, кийим тиктирдик, хорго кийим тиктирдик. Андан сырткары жана персонаждарга ар бир мамлекеттердин персонаждарына кийим тиктирип чыктык.
Қазаққа қазақтың кийимин, Кытайга Кытайдын кийимин ошолорду Кудай буюрса тиктирип чыктык бүгүнкү күндө. Анан көшөгөнүн артындагы биздин түйшүктөрүбүз аябай көп да. Сиз мына өзүңүз айда ушу чыгармачыл дүйнөдө жүрөсүз. Билбейм, канча жолу жаңы жылды үйдүн үстүнөн тосконуңузду билесизби, билбейсизби, билбейм. Мына биздики ушулда мисалы үчүн жаңы жылда деле, майрамда да мисалы үчүн жаңы жылда элдердин баары жакшынакай дасторконун жазып алып үйдө отурса, биздин маданий кызматкерлер площадьта же тигиженде деп 12-де бүт баарын аяктын баарын жайгап келип, саат 2-де үйүнө келип, анан жаңы жылды жаңы тостун жакшы тостук деп, анан же болсо майрамдын баарын бизде ошо көшөгөнүн артында деген ошо да майрамдын баарында эч качан үйдө баягы тосууга аз мүмкүнчүлүктөр болот. Жалаң ошо майрамдык маанай тартуулап биздин эми жумушубуз, милдетибиз, анан бир чети эң бир жакшы жери бактыбыз ошондо экен, элге жакшы эл кызматында анан элге жакшы маанай тартуулап жүрүш биздин ошо бактыбызга ошол байланыш. Мунун бардыгы тең ошо биздин улут үчүн, биздин эл үчүн жасалып аткан. Анткени себеби ошо биздин жанагы өнөр адамдарын дагы ошентип сүрөп турбасак, ошолорго ошондой кам көрбөсөк, өнөр адамдарын бул кадимкидей биз ошо алаканыбызга салып көтөрүп турбасак, бизди дүйнөгө таанытып аткан ушул кишилер болуп аткандан кийин биз ошо аларды дүйнөгө кандай алып чыксак, кийин ошо башка өлкөлөргө барсак дагы силердин ушул мисалы биздин Чыңгыз Айтматовду кандай ардактап атабыз, ал киши аркылуу ошо биздин баягы визиттик карточкабыз деген сыяктуу эле ошол азыр Кыргызстанда дагы бүгүнкү күндө жүзүбүздү кандай көрсөтсөк, башка өлкөлөргө барганда дагы ошондой кабыл алат. Демек, бул биздин ошо бир эле азыркы эле баягы кишинин жакшы жаманы кирип чыккыча деген сыяктуу ошол биздин өлкөбүздү, мамлекетибизди, азыркы өнөр адамдарынын көрсөткөн өнөрлөрүн көрүп алып, анан башка жактарга барганда дагы жөнөкөй эле өзүнүн бир иштери менен сапарга барабы, өзүбүздүн мекендештерибизчи, же бир дагы бир ушундай бир маданий иш-чараларга барабы, айтор кандай сапарга башка өлкөгө чыкса дагы аларды ушундай бир жакшы маанайда тосуп алуунун бул ошонун бир аларга ошо баягы жол салып берүү болуп эсептелинсе керек. Анткени ошо бизди көргөндөн кийин башка өлкөлөргө барганда силердин Кыргыздан ушундай сый көрүп келгенбиз, силер ушундай калк экенсиңер деп ошо бизге ошо биздин барган жаранга жасаган мамилеси ушунун баардыгы кайра күзгүдөй эле өзүбүзгө чагып келе турган бир нерсе, кайтып келе турган бир иштер болуп эсептелинет. Кандай иш жасасак дагы туура ошого эми аракет кылып атабыз да бүгүнкү күндө, Кудай буйрса. Демек, өзүбүз дагы башка өлкөлөргө чыкканда, сиз дагы ушундай баягы уюштуруу иштеринде жүргөндөн кийин биз дагы ушундай маданий алакаларда башка өлкөлөргө чыкканда ошол кыргыздын ушундай улуу өнөрүн таанытуу аркылуу гана биз дүйнөгө тааныла турганыбызды айта аласыз. Ооба, мындай да мисалы үчүн башка өлкөлөргө бул Шанхай кызматташтык уюму жылга башка өлкөлөрдө болуп турат да, башка өлкөлөргө барганда бизге мисалы үчүн былтыр Кытайга барганда 8 мүнөт убакыт берген. 8 мүнөттүн ичинде биз ошо музыкабызды дагы жана башка нерсебизди дагы көрсөтүп чыгып кетишибиз керек да, 8 мүнөттүн ичинде. Биз ошондо Акак комузчулар ансамблин алып барганбыз дагы, кыскасы өзүбүздүн баягы биз эми баягы тандоодон дагы көп нерсе чечилет да, көз каранды болот. Анан тандап барып, анан ошо Акак комузчулар азыр бүгүнкү күндө катуу жакшы чыгып келатат го. Анан былтыр ошо Кытайга барганда Акак комузчулар ансамбли ойноп катуу неметкенде элдердин баягы кол чапканынан билинет да, билинет эмеспи биздики. Кабыл алуусу аябай жакшы болгон да. Ошондуктан ар кайсы мамлекет ар кандай неме менен подавать этет. Мына мисалы үчүн жанакы мен айткандай былтыркыны ошо 8 мүнөттөн ар бир мамлекетке 8 мүнөттөн берип койгон. Өзүңөрдүн 8 мүнөтүңөргө өзүңөр көрсөтүп бергиле деп. А быйыл болсо биз жанагындай кылдык. Ар бир мамлекеттен ырыңарды алып келгиле, мынакей деп, чыгармаңарды алып келгиле деп биз оркестрга салып, аны өзүбүздүн жанакы дирижер агайларыбыз оркестрга салыш, анан оркестр менен иштеп чыгышып даяр болуп турду. Тигилер келгенден кийин анан ошону иштеп анан чыгарып атабыз да. Ошондой эми ар бир бул тажрыйба башка өлкөлөрдө да колдонулуп жүрөт да, туурабы? Эми
биргелешкен оркестр. Биргелешкен оркестрди башка өлкөлөрдө толтурат мындай музыкант. Ошо мисалы сиз айтып атпайсызбы, бир белгиленген убакытта ошону коротпой туура пайдаланып калганга аракет кылабыз депчи, ошо сыяктуу эле жанагы биз дагы ошо багы былтыр бир чет өлкөгө барганда өзүбүздүн Айтматов тууралуу бир фильмди биздин режиссерубуз абдан сонун кылып бир 5 мүнөттүн ичинде, 8 мүнөттүк экен өзү, бирок 5 мүнөттүн ичинде батырып туруп ошол жердеги иш-чаранын башталышында коюп бергенде бул тажатма дагы эмес, бирок таасирдүү дагы болду да, өзүңүз айткандай жанагы ошончо тандалып алып баргандын себебинен да. Ошол бир чети баягы тамашага айтылып, ошол жерде сөз айтылды, башка өлкөлөрдө ошо кандай сонун сериалдарды тартылып, көп сериал кылып, бир окуяны тарыхый окуя болобу, кандайдыр бир окуяны ошентип көп сериал кылып тартылып берип атса, а сиздер болсо ошо кыргыздар келип 5 мүнөттүн ичине бүтүндөй бир окуяңыздарды, тарыхты баяндап туруп берип койгон экенсиздер деп ошо тамашага салып атышат. Анан сиздерде эми акча көп болгон үчүн ошондой сериалдар тартылып анан алып чыгып атасыздар. А бизде болсо бир аз каржы маселеси, ушу маданият тармагында азыраак болгон үчүн биз ошол 5 мүнөттүн ичине баардыгын батыраганга аракет кылдык деген сыяктуу. Жана сиздер дагы ошо башка өлкөлөргө барганда ошо кыргыздын бир жакшы нерсесин, эми бул жерде ал каржы болсо деле, каржы канчалык болсо деле, ошо биздин маданиятыбыз ошого татыктуу болгон үчүн биз ошонун баардыгын тең убакытты коротпой, ошо кичинекей убакыттын ичине болсо дагы батыраак алып туруп, ошо дүйнөгө көрсөтө калуу бул өтө чоң, ошо убакытты туура пайдалануу деген дагы нерсе. Азыркы кезде дагы ошо бүгүнкү күндө сиздер ошондой программаны, ошондой бир сценарийди түзгөндө ошо башка өлкөлөрдү дагы көргүдөй, анан өзүбүздүн дагы Кыргызстанды көрүп калгыдай кылып бир жакшы сценарийди даярдаган экенсиздер. Кудай буйрса ошондой мунун баары ошо 1,5 сааттык тын ичинде. Жана гала концерт демек 1,5 саат болот экен. Жанагы 19 мүнөт пролог болуп, андан кийин жанакындай бир тиги өзүбүздүн классический блок менен башталып, андан кийин анан финал деп бүткөн, ошонун баарын сиз айткандай 5 мүнөттүн ичинде камтысаңар, биз ошо 1,5 саат, 1 саат 40 мүнөттүн ичинде баары камтылган да. Аягында чоң хор бар, финальный хор, балдардын да хору бар, балдар дагы 4-5 тилде ырдашат. Бирден куплет 4-5 тилде ырдашат да, ошондой кылып камтып чыктык. Эми Кудай буйрса камтылып чыкты. Балдар хорунда канча бала бар, канча хор бар? Бир эле хор аткарабы ошондо? Эми хор 200 кишиден турат, Кудай буйрса хор 200 кишиден турат. Ошонун эми Кудай буйрса анан жана тиги Маринский театрдан келген Канат Надырбек деген бийчи балабыз, булар биздин немени Кудай буйрса өзүнүн напарницасы менен балет бийлеп атышат. Жана классикалык музыкалардан болсо, ар кимиси өзүнүн өлкөсүндөгү ырларды аткаруу менен, чыгармаларды аткаруу менен эле шектелип калабы? Убакыттын болгон эле ушул, ошондуктан жанакы байкоочу мамлекеттерден бирден эле чыгарма аткарылат. Андан сырткары Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөрүнөн ошо бирден эле чыгарма аткарылат негизи. Ошону менен эле өзү ошо убакыт ошол. Байкоочу өлкөлөрдөн ошондо канча өлкө болуп атат? Алар деле көп эмес болсо керек, э? Жок, көп эмес. Шанхай кызматташтык уюмунда өзү 8 мамлекет да, а бизге 11 мамлекет келип атат. Ошондо 3 мамлекет байкоочу мамлекеттер болуп калат. Бирок мунун башында баягы мындан дагы азыраак сан болсо, улам жана көбөйүп бараткандагы бул демек баягы биздин тең укуктуулук өлкөлөр арасындагы өз ара бир ишеним, маданий көптүрдүүлүктүн баардыгын тең камтыган иштер ушул биздин буйрса жанагы биздин кызматташтыкка өзүбүзгө кошулуп аткан мамлекеттердин катары көбөйүп аткандыгы бул биздин дагы бир жеңишибиз болсо керек, э? Сиз жана башында айтып кетпедиңизби, жылдан жылга Шанхай кызматташтык уюму жылдан жылга күч алып баратат депчи, ынтымакташып жылдан жылга баягы бекемдеп күч алып баратат деп, ошондой эле болуп атат. Кудай буйрса дагы бул байкоочу мамлекеттерден балким дагы кошулат. Ошону эми бул
бизде бул аяктын саясаты, бизде бир эле саясат бар да, маданиятты кантип көтөрүү керек, кантип маданияттуу болушубуз керек. Ошол маданиятка кандай салым кошушубуз керек, ошол да бизде. Демек, ошо бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып келаткан экен. Сиздерге болсо ийгилик каалайбыз. Буюрса ошол жерде жанагы биздин студиябызга келип айтып бере тургандан дагы башка дагы чоң ошол алдыдагы иш-чараны ийгиликтүү кылып өткөрүп алыш үчүн өзүңүз айткандай ошо башка жактан биргелешип аткарып аткандан кийин ошонун баарын тең кынтыксыз аткарганга аракет кылып аткан бүт өнөр ээлерине ийгилик каалай кетели. Сиз дагы ошолорго ийгилик каалай кетиңиз, өзүңүздүн кесиптештериңизге. Анан биздин программабызды жыйынтыктайлык. Рахмат. Эми эң биринчиден ушунча мамлекеттин башчылары келип аткан бул өзүнчө эми биздин Кыргыз өлкөсүнө бир кут келип аткан нерседей кутконуп аткан. Анткени мамлекет башчы деген мамлекет башчы да болбой эле. Анын үстүнө ошонун ичинде анан Шанхай кызматташтык уюму мынакей бизде өткөрүп, бизде өтүп анан биз ошого аралашып, өткөргөнгө аралашып атканыбызга биз үчүн дагы абдан чоң жоопкерчилик, Кудай буйрса. Анан мен ошо бүгүнкү күндө жана сиз туура айтып кеттиңиз, жолдор жабылып, ошонун баарын шаардык тургундарыбыз, шаардык конокторубуз ошолордун баарына туура түшүнүп атканына чоң рахмат. Анан эми бизде ушундай экен, маданий кызматкерлер күндөбөй, түндөбөй чуркап ушул бир жан дили менен жалындалбастап бир жакшы бир көргөзүп алалы, жакшы өткөрүп алалы деген бул өзүнүн бир чоң ийгилик өзү эле. Анан ушу сырттан келип аткан биздин жанагы Европадан келген, жана айтып кеттим, Жеңиш Усманов сыяктуу, Жамиля Райымбекова сыяктуу эжекелерибизге, Жумаш Турсалиев сыяктууларга аябай чоң рахмат. Анан өзүбүздүн бүгүнкү күндө мынакей бүт маданий кызматкерлер 850-гө жакын маданий кызматкер бүгүн ушул Шанхай кызматташтык уюмунун гала концертине катышып атат. 850-гө жакын адам. Ошолордун баарына чоң ыраазычылык билдирем. Ийгилик болсун, чыгармачылык ийгилик болсун, үй бүлөлөрүндө бактылып. Негизи Кыргызстаныбыз мына бүгүн жакшы күн болуп атат. Мынакей Жусуп Мамайдын 100 жылдыгына карата деп мынакей эстелигин ачып атабыз. Ошол эле учурда Манас операсы Кытайдан келип, кытайлыктар бизге Манас операсын коюп берип атат. Мунун баары кимге байкалат, кимге байкалбайт, бирок биз үчүн чоң кут келип атат, биз үчүн чоң сыймык. Ошондуктан элибизде ушундай бир Манастын руху, духу дарыган, руханий жан дүйнөбүз байыган бир жакшы мамлекеттерден болсок деген. Чоң рахмат сиздерге, ийгилик каалайбыз. Биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин улуттук маданий борборунун директору Жумакадыр Курмангалиев агай болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо ЛТР каналынын жана ЛФМ радиосунун толкунунда Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине даярдык деген темада учур маселеси программасына күбө болдуңуздар. Ал эми сиздер менен кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар демекчибиз. Дейле улуу келечеги бар жана улуу тарыхы бар элдердин кызматташтыгына ак жолтой сапар каалап кетебиз.